Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, парламент бүгүнкү жыйынында бир катар ратификациялык мыйзам долбоорлорун кароого алганы турат. Алардын катарында катуу таштандыларды кайра иштетүү боюнча жана саркынды сууларга тиешелүү болгон бир катар мыйзам долбоорлору бар. Деги эле калкка коммуналдык жактан кандай ыңгайлуу шарттар түзүп берсе болот, коопсуз жайларда жашагандардын өтүнүчтөрүн да угууга мезгил жетти. Бул боюнча Дача суудагы тургундардын бир эмес бир канча ирет кайрылуусу себеп. Буга токтолгон депутат Алмазбек Эргешев болду. Себеби дегенде интернет тармактарында, социалдык тармактарда акыркы күндөрү туура эмес информация кетип атат да. Туура эмес айтышып, мисалы ошол эле баягы биздин жарандарыбыз, мекемелер, ишканалар топтогон акчаны банкка салып алып өкмөт айлантып атат. Анан кийин Түркиядан келген акчаны туура эмес цифраларын айтышып, анан ошону дагы эмнеге таркатпайт деген ызчуу туура эмес сөздөрдү айтышып, баягы жаман сөздөр кетип атат да. Ошон үчүн мен айткамда биринчи вице-премьер өкмөттүн же болбосо өкмөттөн адам келип, бул канча акча келгенин, канча акча топтолгонун, жана ал акча эмнеге жумшаларын, кандай болуп бөлүнөрүн, кимдерге берилерин, бөлүнүп жатканда эмне критерийлерди караларын айтып берсе элге, эл түшүнүп жакшы кабыл алмак. Бул биринчи суроосу. Экинчиси, ошол эле жерде 10 дача бар, дачный массив бар Дача суу айылында. Ошолордун бир гана дачасына баягы самолет кулаган. Калгандарынын дагы жан жакасындагы дачалар баягы биз күйүүчү майдын жытын жыттап атабыз, биз зыян тарттык деп айтышып атат. Эгер ошолорго жардам берилеби, берилсе кандай жол менен берилет, кандай болуп каралат, ошолорду дагы айтып берип, анан ал жердеги элди көчүрөбү, эгер көчүрбөй турган болсо көчүрбөйбүз деп ачык айтып, ошол жердеги айылга көчүрбөзө айыл деген статус берип, ошол жерге мектеп куруп берип, бала бакча, ФАП куруп, анан жолдорун оңдоп берсе дегенде суранышып атышат да. Алар менимче андай деле өтө көп нерсе суранышкан жок. Ушул эле жердеги социалдык суроолорду чечип берсе деп суранышып атат да. Болгону ошолорду мен ушул өкмөткө жана тийиштүү органдарга кайрылат элем, ушул элге туура түшүнүк берип, жардам берип чечип берсе деп. Бүгүнкү жыйын жүрүшүндө жолдордун абалы өтө начарлап кетти деген суроолор көтөрүлдү. Сиз транспорт комитетинин өкүлү катары эмне дейт элеңиз тендерлер боюнча? Биздин жолдордун акыбалына менин оюмча эки көйгөйлүү маселе бар да. Биринчиси, биздин ата мекендик өзүбүздүн деп жана башка өкмөт салганга болушунча тыйынды экономить этип беришет. Салган жолдун соответственно сапаттары начар. Ал эми чет өлкөлүк компаниялар келсе эле 1 километрине $1 – 2 миллион. Мисалы мына Бишкек Карабалтан тендер болду. Бишкек Карабалтан өзүнүн bir 60 чакырым болсо, ал жерде 60 эмес, bir 44-45 километрде $70 миллион bir компания утуп атат. Аны биздин кыргыз компаниялар утуп алса, болот беле? Жок, андайга мүмкүнчүлүк беришпейт. Анан акчаны аяп, эми бюджетке байланыштуу деп туруп эле аяп туруп бергенге жараштуу, ошондой жолдун сапаты начар. Өткөндө интернетке чыгып кетти. Ошол биздин жарандарга дагы ыраазычылык менен да билдиргим келет. Ошол бул народный контроль сыяктуу болуп калды да, элдик контроль сыяктуу. Себеби ал кыздын видеосу тартылбаганда биз көрбөйт элек. Жанагындай суу толуп турган аңдарды ошол асфальт басып атышат. Эми ал бир күндүк окат. Тиги бир ай чыдайт деп да айтышып бар андай жолду. Анан жолдун сапатына өтө көңүл бурушубуз керек. Себеби канча деген акчалар ошо жолго кетип атат. Анан бул бир жамалып бүткөс жолдор сыяктуу сезилет. Биз өкмөткө да чоң бул боюнча тапшырмаларды берип атабыз. Жолдун сапатын эмес, ошол эле учурда жол кырсыктарынын көбөйүшүнө дагы олуттуу маани бербесе, бул жагдайда даярдалып жаткан атайын адистердин деңгээли кандай болууда? Бул суроо бүгүнкү жыйында депутат Жыргалбек Айтиевич тарабынан көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр белгилүү болгондой, жол кырсыгынан көп адамдар каза болуп атат. Ошонун себебинен бүгүн ар кандай маселеден көтөрүп чыктым мен. Бүгүнкү күндө айдоочу күбөлүк алуудан башташыбыз керек, биринчи себептеринчи. Мына көрүп атасыздар, өзүңүздөр белгилүү болгондой, айдоочу күбөлүктү алуу үчүн бүгүнкү күндө эч жерде окубай эле бүгүнкү күндө фамилиясын жаздырып коюп айдоочулук күбөлүккө ээ болуп атат. Ошонун кесепетинен бүгүнкү күндө автокырсыктар көбөйүп атат. Экинчи себептен бүгүнкү күндө өзүбүздүн баягы жолдорубуз бүгүндө көрүп атасыздар, бир канча депутаттар суроолор беришти. Жолдун өздөрүндө ушу чуңкурсалар көбөйүп атат. Ошодон качып бири-бирине тийишип, ушул жерден авария кырсыктары көп учурап атат.
Бүгүнкү жыйында ошондой эле эл аралык аренадагы өзгөчө шериктештиктин аймагындагы айрым бир арипттердин өзгөрүп жаткандыгы боюнча да сөз болду. Бул тууралуу депутат Каныбек Иманалиевдин пикири. Биринчиден бул жаңылык эмес. 30-жылдары латын тамгасы ареби бизге кирген. Экинчиден азыр дүйнөлүк агым ошого баратат да. Орто Азия мамлекеттеринен биз менен эле тажик туугандар калды, алар фарсы тилдүү. Үчүнчүдөн ошол дүйнөдө мындай сөз бар да. Түрк тили согуштун тили, латын тили бул илимдин тили деген. Анан кийин бул бүгүн шашпаш керек. Мамлекеттин стратегиясы болуш керек. Мисалы үчүн 2030-2040 латын ареби менен кириллиц ареби бирге иштеп, 2040 латын аребине өтүүгө даярдык көрүшүбүз керек. Ал үчүн адистер керек. Буга өтө чоң кыйынчылыктын кереги жок, бирок каражаттар талап кылынат. Бир адисти даярдаш үчүн жок дегенде бир 10-15 жыл керек болот да. Ошон үчүн мисалы үчүн 2020-жылдан баштап кыргыз филологиясы, деги эле филология адистигине киргендер, алар кошумча ошол латын алифбени окуп башташ керек. Себеби алар 10 жылдан кийин мектептерге латынча үйрөтүш керек да. Буну мындай бир чоң ызычуу болуп кереги жок. Бул биз бара турган жол, болгону мамлекет психологиялык жагынан да, саясий жагынан да, эң негизги экономикалык жагынан даяр болуш керек. Бул эмнеге алып келет? Биздин балдардын канчасы чет тилин үйрөнүп атпайбы? Латын алфавитинде чет тил дээрлик көбү, Кытай, араб тилинен башкасын баары латын алфавитинде тез үйрөнөт эле да. Ошон үчүн биз буга даяр болушубуз керек. Биздин коңшулар эртерээк даярданып, булар 10 жылда даярданды. 18-жылдан баштап Түркмөнстан өткөн, Өзбекстан өткөн, Азербайжан өткөн, Грузия, Армениянын өзүнүн алфавиттери бар. Прибалтык өлкөлөр мурда өткөн, ошондо Россия, Беларусь, Украинадан башкасын баары эле буга уже өтүп келген. Буякта чоң саясат эмес, бул биздин мамлекеттик кызыкчылыгыбыз. Биздин ошол мамлекеттик улуттук кызыкчылыгыбызга прогресске умтулууга, өндүрүштүн жана илимдин тилин үйрөнүүгө жардам берет. Ошол учурда биз азыркы кирилл алфавитинен артка кайтпашыбыз керек. Ошондой эле латын тамгасын өздөштүрүү аркылуу дүйнөлүк тажрыйбага умтулуу менен катар эле интернет чөйрөсүндөгү жетишкендиктерди дагы өздөштүрө билүү талаптары коюлду. Бул багытта сөз алган депутат Жанар Акаев. Мен буга чейин өзүңүз билесиз, бул жерде ушул парламенттин жыйындар залында бүт жаш лидерлерди, жаштардын каймактарын чогултуп, алардын өкмөткө маанилүү жана мындай реалдуу сунуштарын биз бергенбиз. Мен ошонун аткарылышы боюнча сунуштадым. Анткени ал жерде мисалы Ширин Мукамбетова деген кызыбыз Кыргызстанда IT технологияны көбөйтүү, IT адистерди даярдоо, соңку бир 5-10 жылдын ичинде бир 1000 IT тармактагы ушу адистерди тарбиялап чыгуу боюнча өкмөткө конкреттүү сунуштарын берген, бирок аны өкмөт алды, колунан келишинче аракет кылып атат. Андан башка дагы жаштарды колдоо фондун дүйнөдөгү мыкты окуу жайларга Кыргызстандагы алдыңкы жаштардан жиберип, аларды кайра алып келип Кыргызстандын мындай өкмөткө иштетүү боюнча жаштардын жаңы муундагы англис тилдүү менеджер мыкты жаштарды өкмөттүк кызматка тартуу боюнча программасын сунуштагам. Азыр ошону айттым. Андан сырткары мына чет өлкөгө окуу боюнча жаштарга аябай көп квота келет. Кытайдан келет, Орусиядан келет, Европа өлкөлөрүнөн айрым. Бирок биз эч ким билбейбиз ал кантип бөлүштүрүлүп атат квоталар. Карапайым жакшы окуган балдар барбай эле, жалаң эле ушул өкмөттөгү же болбосо башка бир министрлердин туугандарынын балдары конкурссуз эле өтүп кеткен учурлар дагы бар да. Ошондойго тыюу салуу боюнча оюмду айттым. Андан сырткары ушул поликлиника деген бүгүнкү жарык көргөн гезитте мына Бишкектин өйдө жагында жанагы мөрзөлөрдүн кадимкидей сатылып атканы, кымбат баада сатылып атканы, өзүнчө эле жанагы кишини маркумду көз жумгандан кийин дагы ушу акыркы сапарга узатуу дагы анын туугандарына көп каражат түшүп атканын, ошол сыяктуу маселелерди бүгүн көтөрдүм өкмөткө. Мына ушундай айтылган бардык маселелер саатында көтөрүлгөн суроолор болду. Ал эми жыйын жүрүшүндө каралуучу суроолордун катарында улутташтырылган объектилерге тиешелүү болгон суроо дагы тиешелүү иликтеги жүргүзгөн комиссиянын жыйынтыгы менен тааныштырылат. Андан сырткары ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо жаатындагы суроолор дагы бүгүнкү жыйындын кароосуна чыгат. Бул тема боюнча парламент радиосу дагы депутат Акылбек Жапаров менен түз эфирде маек уюштурат. Парламент радиосу, Пирамида телеканалы жана Кеңеш КЖ сайтынан кабар алып туруңуздар. Саламатта калыңыздар.